Саламатсыңарбы? Азыр биз программирование курсунун 8-сабагын баштайбыз. Бүгүнкү курста биз жаңы библиотеканы үйрөнөбүз. Ал библиотекасы CMaths деген библиотека. Ал библиотеканын ичинде математикада колдонгон ар кандай функциялар бар. Анда эмесе баштайлы. CMaths деген өзү эмне? Бул библиотека болуп саналат. Биз iostream деген библиотека колдонуп атабыз азыр. Бул болсо ошо iostreamге окшогон эле библиотека. Биз мурда айтып кеткен эле библиотека бул коробка деп койсок болот. Ичинде инструменттер бар. Ичинде функциялар бар бул библиотеканын. Мисалы биз CMaths'ты биздин коддун ичине киргизсек, анын ичиндеги CMaths коробканын ичиндеги функцияларды, инструменттерди колдоно берсек болот. Биз бүгүн 5 инструментти карап көрөбүз. Ал инструменттер max, min, pov, sqrt жана abs деген 5 функцияны бүгүн карайбыз. Бул функциялар кандай иштейт? Биз жөн эле функцияны чакырабыз. Мисалы CMaths библиотеканы биздин кодго киргизебиз, include кылып, андан кийин могул 5 функцияны биз колдоно берсек болот. Бул функциянын биринчисинен баштайлы. Max деген эмне? Max'ты колдонуш үчүн биз max деп жазып туруп каша ачабыз. Кашанын ичине эки переменный киргизип койсок болот. А жана b деп эки нерсе болуш керек бул кашалардын ичинде. Андан болсо биздин функция эмне кылат? Биздин функция a анан b'нын экөөнү салыштырып көрүп туруп, чоңураагын чыгарып берет. Мисалы биз аны 2 деп анан b'ни 1 деп алып көрөлү. Эгерде экөөнү киргизип туруп max a b деп жазып койсок, анда бизге max'тын функциясынын жообуна 2 деп чыгарып берет. Анткени 2 1ге караганда чоңураак, максимальный чоңураагы a болот, ошондуктан бизге аны чыгарып берди. Максимальный функциясы ушундай иштейт. Минимальный деген функция min деп айтылат. Ал max'ка опошош эле, бирок силер түшүнгөндөй бул кичинесин чыгарып берет. Эгерде бизге a анан b деп киргизсек, мындай болсо жанакындай эле бизге бул 1 деп чыгарып бермек, b'ни чыгарып бермек. Анткени b a караганда кичирээк, a караганда кичирээк болгон үчүн чыгарып берип атат. Ошондо бизге max функциясы эң чоңун чыгарып берет, а min функциясы эң кичинесин чыгарып берет. Айырмасы ошондой. Келгиле Dev++'ды ачып колдонуп көрөлү эки функцияны. Биринчиден бул функцияларды колдонуш үчүн биз эмне кылыш керекпиз? Биз библиотеканы киргизиш керекпиз. Библиотеканы киргизиш үчүн биз include деп жазабыз. Биринчиден бул библиотекаларды чакырыш үчүн, имплементация кылыш үчүн колдонулган функция include деген. Андан кийин библиотеканын атын жазабыз. Биздин учурда бул CMaths деген библиотека. Математический функциялардын ичине киргизсек болот. Андан кийин ал функцияларды кодубуздан колдоно берсек иштейт. Келгиле азыр эки переменный жараталы. A жана b деген. Экөөнү киргизип беребиз. Анан b'ни киргизип бер. Андан кийин болсо келгиле биз mx деп коелу. Эки переменный жараталы, mx жана mn деген. Анан mx барабар эмнеге? Max a жана b. A mn эмнеге барабар? Min a жана b. Андан кийин болсо биз эмне кылабыз? Жөн эле экөөнү чыгарып берип кой дейбиз. Чыгарып туруп бияка max mn'ди чыгарып берсин, mx'ти. Андан кийин болсо min mn'ди чыгарып берсин. Биздин код эмне кылып атат азыр? Биз биринчи переменный жаратып атабыз. A, b, mx, mn деген. A менен b'ни киргизип атабыз. Анан болсо mx барабар max ab, ошондо max деген a менен b'нин чоңураагын бер деген сөз. Ошондо mx бизден бул учурда чоңураагына барабар болуп калат. А mn болсо экөөнүн кичинесине барабар болуп калат. Иштетип көрөлү. Bir жана 2-ни киргизсек, max 1, min 1. Ой, max 2, min 1 деп чыгарып берди. Туура эле иштеп атат. Келе башка сандарды берип көрөлү. Мындай кылып көрсөк, max положительный, плюсан, минус болсо минусан болду. Ошентип биз max'тан минимум таап алсак болот. Бир айтып кетчү нерсе, өзүңөр көргөндөй мен максимальный деген переменныйды mx деп койдум. Эгерде мен бул жерге max деп жазып койсом, биздин программа туура эмес иштемек, анткени бизде max деген функция бар. Max деген функциянын аты max болот, анан биз аны переменный катары max деп койсок, ошондо азыр деле силер кичине түшүнбөй калсаң керек. Ошо программадагы точно ушундай силер деп эле түшүнбөй алып туруп, кайсынысы max, кайсынысы переменный, кайсынысы функциясы деп ката көрсөтө берет. Ошондуктан силер переменныйдын атыңарды функцияга окшоштурбай жазыш керексиңер. Мисалы max деген функция колдонгон үчүн биз mx деп койдук.
Анан мындан кийин дагы силер функциялар билсеңер, мисалы башка функциялар да бар биз караган 5-өнү. Ошолорду кайталабай, переменный атыңарды кичине өзгөртүп жазып коюш керексиңер. Анда эмесе биз кийинки функцияны карайлы. Кийинки функциябыз кандай? Кийинки функциябыз pov деген функция. Бул англисченин power деген сөздөн кыскартылып жазылган, 3 тамга салынган. Power деген бул степень. Мисалы биз степенди кантабыз? 2-нин 3-чү даражасы степени даража бул 8 болот, туурабы? Бул кандай иштейт? Биз 2-ни 3 жолу көбөйүп чыгабыз өзүнө. Ошондо 8 алабыз. Даражасы. Power деген бул учурда даража болуп которулат. Анан болсо биз ушул даражаны компьютерге көрсөтүш үчүн биз power деген функцияны колдонобуз. Функцияны колдонуш үчүн биз 2 нерсе керек, переменный a жана b деп койсок болот, 2 сан. Биринчи саны бул астта жазылган чоң сан болот. Мисалы бул учурда 2a болот. А b болсо үстүндөгү турган даражасы. B'си мынтип үстүнө жазылат. Мындай жазып коелу. Мына ошондо a биринчи сан бул астында турган сан, а b болсо даражасы болот. Анан бул функция силерге эконун мындай операция жасап туруп, даражасын таап туруп, аны чыгарып берет. Мисалы силер power 2 жана 3 деп жазсаңар, силерге 8 деп чыгарып бермек. Муну программированиеде кантип колдонобуз? Жазып көрөлү. Келгиле биз a b'ни калтырып туруп эле жөн эле pv деген переменный жаратып коебуз. Анан болсо бул эко бизге кереги жок. pv барабар power a жана b. Ошондо a-ни b-инчи даражасына, b даражасына чыгарып бер. pv деп эңгайына көрсөтүп коебуз. Иштетип көрөлү программабызды. Мен бул жерге power деп жазып турмун, буга pov деп эле жазыш керек болчу. Дагы бир жолу иштетип көрөлү. Мисалы жанакы эле 2 жана 3 8. 2-нин 3-чү даражасы бул 8. Программабыз туура иштеп жатат. Эгерде биз азыр могу библиотеканы алып салсак, include math'ты алып салдык, ал библиотеканы киргизген жокпуз деп коелу кодубузга. Эми иштетип көрсөк, биздин программа pov деген эмне деп тааныбай, бизге ката көрсөтө берет. Pov'ту көрсөткөн жоксуңар, not declared деп чыгып калды. Ошон үчүн биз бул инструментти колдонуш үчүн биринчи коробканы ачыш керекпиз деген мааниде эле. Биз ушул функцияларды колдонуш үчүн библиотеканы киргизиш керекпиз кодубузга. Андан кийинки функциябыз кандай? Андан кийинки функциябыз sqrt деген функция. Бул англисчеден которулганда square root дегенден кыскартылып жазылган. Square root деген эмне? Square root деген корень. Корень дегенде биз математикалык колдонгон мындай знак. Бунун ичинде мисалы биз 16 деп жазсак, бунун жообу 4 болуш керек. Ошондо 16-нын корени 4. Ушул функцияны биз программированиеде sqrt-ни жазып колдонобуз. Sqrt-ни жазып колдонгондо биз бир эле нерсе киргизебиз ичине, мисалы a деп коелу. A'ди киргизсек, анын бизге корень таап берет. Мисалы a 16 болуп кирсе, бизге бул жооп 4 кылып бермек. Түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Келгиле программасын жазып көрөлү. Мунун баарын өчүрүп кайра эле жазалы. Integer a жок болсо келе integer эмес, муну float кылабыз. Анткени кээ бирде толук эмес сандар чыгып калат корень ичинен. Андан кийин болсо a-ни киргизебиз. Биз аны сразу эле C-га жазып алсак деле болот. sqrt кашан ачып a дейбиз. Анан иштетип көрөлү. Он алтыда сан берсек, 4 деп чыгарып берип атат. Ошондо биз аны эч кандай переменныйга байлабай эле, сразу эле чыгарып бер деп койсок, бизге чыгарып берип атат 16-нын корени 4 деп. Эгерде биз таптак корень бербей, мисалы 34 деп жазсак, бизге точкадан кийинки сандарды чыгарып бермек. 5,83095 деген 34-тün корени болот экен. Эгерде биз integer колдонуп салсак, бул деген толук эле жагын чыгарып 5 деп чыгарып берип коймок. 5-тün 34-тün корени 5 эмес, ошон үчүн программалар туура иштеш үчүн биз float колдондук. Эмки
функцияны карап көрөлү. Эмки функция abs деген функция. Бул англисчеден absolute value деген сөздүн кыскартылышы abs деп жазып койгон. Бул эмне? Силер өзүңөр билгендей, математикада мындай бир скобкалар колдонсо болот. Бул эмне билдирет? Бул деген позитивный ан чыгарып берет ар дайым. Мисалы биз -3-тү ушундай скобканын ичине жазып алсак, бизге 3 чыгарып берет. Жөн эле 3 жазып койсок дагы 3 чыгарып берет. Любой сандын положительный плюс вариантын чыгарып берет. Мисалы -3 плюс 3, 3-түн плюсу да 3 болот. Ошондо минус сандарды плюс кылып берет, плюс сандарды плюс боюнча калтырып коет. Муну кээ бирде колдонуп калыш мүмкүнбүз. Бул функциялардын дагы колдонушу көп эле жерде бар. Мунун синтекси кандай? Ичине бир эле сан киргизебиз. A деп коелу мисалы. A'ди киргизсек, бизге анын абсолют валюсун чыгарып берет. Положительный санын чыгарып берет. Мисалы -3 киргизсек 3 чыгарып берет, 3 киргизсек да 3 чыгарып берет. Кээ бирде мынтип киргизсек болот. Мисалы 1ден алынган 2 десек, мунун жообу кандай? Мунун жообу негизи -1 болот. Бирок биз мындай 2 кашанын ичине киргизип койгон үчүн бизге жөн эле 1 деп чыгарып берет. Экөөнүн айырмасын. Ошондой сыяктуу учурларда биз abs'ти колдонобуз. Муну билип жүрүш керек. Келгиле C++дан жазып көрөлү. Float боюнча эле бир сан киргизебиз. Ал сандын бизге square root эмес, abs'ин чыгарып бер дейбиз. Absolute value. İşleteli. -7 берип көрөлү. 7 чыгарып берип атат. -3 13 деп көрөлү. 3 13 чыгарып берип атат. Жөн эле 4 деп койсок 4 чыгарып берет. Ошондо ар бир сандын положительный жагын эле көрсөтүп берет. Кийинки дагы бир функция, айтып кетчү функция бар азыр. Бияка кошуп жазып коеюн. Ал функция round деген функциясы азыр. Round. Бул round жазылган боюнча эле калат. Ушундай функция round деп жазсак болот. Бул функция эмне кылат? Бул функция округление функциясы. Мисалы биздин 3.2 деген сан киргизсек, муну 3 кылып бизге толуктоп берет. Эгерде 3 5 болсо, муну 4 кылып берет. 8,7 10 болсо, муну бизге 9 кылып берет. Ошондо округление функциясын аткарат. Синтекси оп-оңой, ичине бир сан кирет. Любой сан кирсеңер болот, бирок муну туура колдонуш үчүн силер толук эмес сан кириш керексиздер. Толук эмес санды силерге округлять этип толук кылып берет. Келгиле деп C++дан кылып көрөлү. Бизге бир float кирет. Анын ab эмес round деп жазсак, округление кылып берет. Келгиле иштетип көрөлү программабызды. Мисалы 3,114 3 кылып чыгарып берди. Же болбосо 2,6 3 кылып чыгарып берди. Эсиңердеби, биз болсо мугалимге жардам берүүчү бир программа жазганбыз. Балдардын оценкасын киргизип, анын четвертный оценкасын чыгарган. Эле ошол программабыз азыр кичине жакшыраак кылып, round колдонуп туруп, бизге так басын чыгарып бергенде программа жазабыз. Integer a. Анан b деп коелу мисалы. 2 санды киргизсин биздин мугалимибиз. Алар integer болот. Келгиле float деп коелу. Анан бул экөөнү бөлгөндөн кийин бизге t деп коелу. Дагы бир переменныйды. Анан бизге a менен b'ни киргизет. Ошондо сан окуучунун 2 оценкасын киргизет. a-ни анан b'ни. Биз ошо экөөнү бөлүп туруп 2-ге бөлүп коюш керекпиз. Средний числосын, средний арифметический санды табыш керекпиз. t барабар. Келгиле ушул жерге биз эмне деп жазабыз? a кошулган b'ге бөлүнгөн 2-ге. Ушинтип биз средний арифметическийни тапсак болот. Мисалы, бала 4-ден 5 деген баа алса, 4 менен 5ти кошуп 2-ге бөлсөк 4,5 болот. 4,5ти биз эмне кылыш керекпиз? Азыр болсо, биз аны тоголоктоп 5ке барабарлап коюш керекпиз. Аны кантип кылабыз? Аны дагы бир каша ачып туруп,
анан бияка round деп жазып койсок, карагыла. Биздин программабыз эмне кылып атат? Биздин программа биринчи могу эки азыр күйүп турган скобкалар, пара скобкалар. Ошо эки скобканын ичинде болгон операцияны зайт биринчи, ага бны кошот, аны экиге бөлөт. Андан чыккан санды биз тоголоктоп round деп коюп атабыз. Round функциясын ошондон колдонуп атабыз. Ошондо t азыр бизге баланын оценкасын чыгарып бериш керек. Cout деп туруп, t'ни көрсөтүп коелу. Иштетели. Мисалы, биринчи черекти 4 алып калыптырбыз, андан кийин 5 алдык. Биздин баа 5 болуш керек. Тура, дагы иштетип көрөлү. Биринчи черекти биз 3 алып туруп, анан эмкисинде 5 алсак, бизге 4 чыгарып берет. Биздин программа туура иштеп жатат. Биз ушундай учурларда колдонсок болот, CMath библиотекасын, ушунун ичинде функциялары. Эми болсо, келгиле бир сложныйраак, бир оорураак пример чыгаралы. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бул CMath'тын бүт функциялары эмес, CMath'тын ичинде андан көбүрөөк функциясы бар. Анын баарын бул урокто, бул сабакта мен силерге айтып бербейм. Эгерде силер анын баарын карап чыгара келсе, мисалы ичинде косинус тапкан функциясы бар, синус тапкан функциясы бар, ошондой функциялар да көп. Аны билгиңер келсе силер CMath деп жазып туруп, CMath, анан функции C++ десеңер болот. Бул кандайча? CMath деген библиотеканы жазып, анын ичинде функцияларын табам, C++ тилинде деп CMath функции C++ деп жазсаңар, сайттар чыгат. Мына C++ Studio биринчи сайтка кирип көрөлү мисалы. Ал сайтка кирсек, бизге мынакей функциялар баарын чыгарып берип атат. ABC функциясы, абсолютный значениясын таап берет. SQRT функциясы, power функциясы, CLD функция бар экен, округление до наименьшего целого. Ушундай мисалы ичинде көп бар, логаритм бар, косинус, синус, экспоненттерди тапканга ушундай көп эле функциясы бар. Эгер анын баарын карап чыккар келсе, ушинтип Google'дан эле издеп тапсаңар болот. Азыр болсо биз кичине бир оорураак суроо чыгарып көрөлү. Ал суроо кандай? Ал суроо квадратный уравнениянын чыгарган формуланы биз кодко жазыш керекпиз. Квадратный уравнение формуласы кандай? X барабар минус b кошу же болбосо алуу, андан кийин square root корень ачылат, ичинде b экинчи даражада жана 4ac. Мунун баары бөлүнгөн 2aге. Ушу биздин квадратный уравненияны тапкан үчүн формула. Ушу формуланы колдонобуз. Бул формулага биз азыр программа жазыш керекпиз. Ушу формуланын программасын биз жөн эле a, b, c'ни киргизсек, бизге программа ушу формулага салып, баарын чыгарып туруп, анан бизге ответтерин, жоопторун көрсөтүп коюш керек. Муну кандай кылып жаратабыз? Биринчиден биз эмне кылабыз? Биринчиден азыр переменный жараталы. Ал переменналар float түрүндө болсун. Анткени биз кээ бирде толук эмес нерселерди чыгып калышы мүмкүн бул формуланын ичинен. Floatка албетте a, b, анан c деген переменный жаратабыз. Анткени аларды биз киргизип беребиз. Элгиле дароо эле киргизип салалы. A, b жана c. Андан кийин болсо бизге x керек. Бирок бул формуланы чыгарып атканда бизге эки вариант бар, туурабы? Анткени бир учурда бирдин ичинен плюстан чыгат, анан жанагы минустан чыгып калышы да мүмкүн. Бул эмнеге? Анткени биз мисалы square root of корень 16-ны алгыбыз келсе, бул 4 деп айтып атабыз. Жообу 4 болот, бирок ичине биз минус 4-тү минус 4кө көбөйтсөк дагы 4 чыгат, 16 чыгат, же 4-тү 4 көбөйтсөк дагы 16 чыгат. Ошондо бул жерде эки вариант бар. Минус 4 болушу мүмкүн ичинде, же 4 болушу мүмкүн деген. Ошол вариант үчүн бул формула ичинде бизге плюс же минус деп турат, экөөнүн бирөөсү. Ошондуктан бизге бир вариант эмес, бул суроо, бул квадратный формуланын ичинен эки вариант чыга алат. Ошондо x1 чыга алат жана x2 чыга алат. x1ден мисалы биз мал b'нин ордуна плюс турат деп коелу. Азыр ушул формуланы эле кайра көчүрүп туруп таштап бияка коюп коелу. Анан бияка коелу. Экөөнүн айырмасы эмне болот? x1 менен x2-нин x1ден могул жеринде плюс болсун, а x2-нин могул жеринде минус болсун. Ошондо бизге x1 анан x2 бар. Ошон үчүн биз C++'ын ичине x1 жана x2 деп жаратабыз.
Андан кийин болсо биз формулага эле салып кете беребиз. Азыр болсо мен бул оң жагында өзүм формуламды ачып алам. Эгерде силер формуланы жатка билбесеңер бир жагыңарга жазып алгыла, мен кайра ачып кайра жаппайм. Ошондуктан жагыңарга формуланы карап, анан мен менен чогуу чыгарып кеткиле. Биз болсо xp'ни x1 деп барабарлайбыз эмнеге? xp'ни биз кантип билип алсак болот? Формуланын үстү анан асты бар. Үстүнкү бөлгөнү анан бөлүнгөнү деп. Ошон үчүн биз эки скобка ачалы биринчи, анан эки скобка ортосунда бөлүү знагын коебуз. Анткени үстү астына бөлүнөт. Астында болсо биз 2 көбөйтүлгөн a деген эле нерсе бар. Астын жазып койдук. А үстүн болсо биз эмне кылып жазыш керекпиз? Минус b x1'ди биз плюс кылып алганбыз. Плюс анан ушул жерге эмне жазабыз? Бул жерге sqrt деп жазып салып туруп, каша ачабыз. Ошондо жанагы биздин формулада турган корендин ичиндеги нерсенин баарын ушул скобкага жазабыз. Бул скобканын ичинде эмне бар? Бизге b экинчи даражада бар. Ошондо биз power деп кайра колдонуп туруп, b'ни экинчи даражага көтөр дейбиз. Ошондо могу power pov b 2 деген бул b'нин экинчи даражасы формула боюнча. Андан кийин мындан эмнени алабыз? Мындан 4 көбөйтүлгөн a көбөйтүлгөн c'ни алабыз. Ушинтип биз формулабызды жазып койсок болот. sqrt'нин ичине биз кашааны ачтык. Кашанын ичине биз жанагы формулада турган коренин ичиндеги нерсени баарын жазып атабыз. Анан буга кошулган минус b. Анан бул кайсыга бөлүнөт? Бул 2a'ге бөлүнөт. Бул x1 болчу, x2 ушуга окшош эле. Ошон үчүн биз муну копировать этип туруп кайра астына коюп койсок болот. Анан бул жерге x2 барабар минус b. Бул жерге плюстун ордуна минус коюлат. Айырмасы ошол эле. Андан кийин кергиле x1 анан x2 чыгарып коебуз эң аягында. x1 анан пробел коюп туруп. Ой, sin эмес, бул cout кылыш керек. Биз муну өчүрүп салалы. Cout x1 пробел x2. Андан болсо биз a'ди, анан b'ни, анан c'ни киргизип бердибиз программабызга. Эми иштеп көрөлү. Ката чыкты. Эмнеге мен бияка точка запятая койбой калыпман. Кайра иштетели. Менде бир мисал бар. Ал мисалы a 1 болсо, b 4 болсо, жана c 3 болсо деген мисалы. Бул мисалдын жообу 2 жообу бар. x1 минус 1 болот, же болбосо x2 минус 3 болот. Эгерде азыр бизге минус 1 анан минус 3 деп чыгарып берсе, демек биздин формула туура иштеп жатат. Минус 1 анан минус 3 деп чыгарып берди. Биздин формула туура иштеп жатат. Биз ошентип бул программаны жазгандан кийин биз бул формуланы эч качан чыгарбай эле койсок болот. Ошол программаны колдонуп эле биз формуланы колдоно берсек болот. Ошол сыяктуу эле биз программирование колдонобуз, жашообуз кичине оңоюраак кылыш үчүн. Ушундай кичинекей мисалдар менен баштасак болот. Бул мисал аябай C++ды колдонгонду талап кылат. Эгерде силер C++ды колдонбосоңор, бул суроону чыгара алмак эмессиңер. Ошон үчүн биз бул жерде sqrt колдондук, power колдондук. Ошон үчүн бизге C++ библиотекасы керек болчу. Ошо менен бүгүнкү сабак аягына келди. Эгерде силерде суроо пайда болсо, же бир жери түшүнүксүз болуп калса ушул тема боюнча биздин Telegram группага катталып, ал жерден сурооңорду жооп жазсаңар болот. Мен өзүм жооп берем. Силер үчүн катышкан үчүн чоң рахмат. Биз менен тургула.